Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекенештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Орусия. Мигрантка документ жасап бергендердин жазасы катуулады. Орусияда мыйзамсыз миграция уюштурду деп айыпталгандардын жазасын катуулатуу тууралуу Мыйзам долбоору мамлекеттик думада 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Орус парламентинин төмөнкү палатасынын сайтына чыккан маалыматта айтылгандай, Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин мындай чара миграция тармагындагы кылмыштарды азайтууга өбөлгө болорун айтты. Мыйзам күчүнө киргенден кийин, эгер мыйзамсыз миграцияны уюшкан топ уюштурган аныкталса, бул оор кылмыш деп эсептелет жана жаза чарасы 15 жылга чейин эркинен ажыратуу болот. Мигрантты жашаган жери деп жасалма каттоого тургузгандар жана каттоого алгандар 5 жылга чейинки мөөнөткө камакка алынат. Жалган документ жасап бергендердин жазасы катуулап 2 жылдан 6 жылга чейин түрмөгө камалат. Документи туура эмес мигрант кылмыш жасап кырмалса, анын Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөндөгү жазасын катуулатуучу фактор болот. Мигрант тапшыруучу экзамендер мындан ары ортомчуларсыз уюштурулат жана кабыл алынат. Володинин айтымында бул жааттагы текшерүүлөр былтыр декабрда күчөтүлө баштап, ошондон бери экзаменден өтпөй калгандардын саны 30%га көбөйдү. Мыйзамсыз мигранттардын документин тууралап берүүнү убада кылган сайттар соттун чечимисиз эле бөгөттөлө баштайт. Быйыл жазында Москва аймагында Круг Сити холдо кеминде 145 киштин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Жер-жерлерде ар кандай рейдтер уюштурула баштаган. Жыл башынан бери Орус полициясы өлкөдөн 65 000 чет эликти чыгарып, 120 000 чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салды. Орусияга мигранттар агымы соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптонуусун жаратууда. 2024-жылы Орусиянын абактарынан 77 кыргызстандык мекенине өткөрүлдү. Москва шаарында 29 октябрда Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев менен Орусиянын жогорку сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу Петр Серков жана юстиция министри Константин Чученко жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Тараптар 1998-жылдагы кылмышкерлерди өткөрүп берүү тууралуу КМШ конвенциясынын жоболорунун аткарылышын талкуулашкан. Учурда Орусиянын абактарында 1370 кыргызстандык бар экени, соңку учурда бул көрсөткүч көбөйүп жатканы айтылды. 2024-жылы Орусия абактарынан 77 кыргыз жараны өткөрүлүп берилсе, дагы 56 кишини мекенине кайтаруу боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Абакта жаткан кыргызстандыктардын укугун коргоо боюнча талкуулашты. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 411 000ден ашуун кыргызстандык мигрант бар. Орусиянын абактарындагы кыргызстандыктардын маселеси парламентте бир нече жолу көтөрүлдү. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 киши набыт болгонун аныктады. Алардын 25-и Кыргызстандын жараны. Айрымдардын колунда эки өлкөнүн тең паспорту болсо, кайсы бири кийин кыргыз жарандыгынан баш тарткан. Арасында киши өлтүрүү, маңзат деген сыяктуу оор кылмыштар менен кесилип, түрмөдө отурган жеринен согушка айдалгандар да бар. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиев 3 эм төрөлгөн 2 үй бүлөнүн ар бирине 3 бөлмөлүү батир тапшырды. Бүгүн 31 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн 2 үй бүлөдөгү 3 эмдерден кабар алды. Алгач Ташиев Кара Суу төрөт үйүнө барып, ал жерде 27 октябрда төрөлгөн 3 эмди көрдү. 3 эмдин ата-энеси Мырза Кыргызбаев жана Ажаркын Кыргызбаеванын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана алгач УКМК кызматкерлери үчүн делип курулган Ош шаарынан 3 бөлмөлүү жаңы батирдин тийиштүү документтерин тапшырды. Үй бүлөнүн турмуш шартын мындан ары да көзөмөлдөп турарын белгиледи. 3 эмге Таң сулуу, Күн сулуу, Нур сулуу деген ысымдары ыйгарылган. Абалы жакшы.
Андан соң Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун дагы бир үчемдүү болгон Жоош айылындагы Мирлан Дастан уулу жана Нуриза Алмазбек кызынын үй бүлөсүнө барды. Бул наристелер ушул жылдын 12 октябрында жарык дүйнөгө келген. 2 уул 1 кыздуу болгон жаш үй бүлөгө да президенттин атынан 500 000 сом акчалай белек ыйгарылып, аларга да тез күндө Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белек кылаарын убадалады. Бул үчемге Атай, Бакай жана Асел ысымдары коюлган. Абалдары жакшы. Атасы Мирлан Дастан уулу аскер кызматкери. 2 үй бүлө тең президент Садыр Жапаровка жана Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдиришти. Камчыбек Ташиев 40 миңден ашык үй бүлөгө турак жай курулуп жатат. Өлкөдө 40 миңден ашык үй бүлөгө турак жай курулуп жатат. Бул тууралуу 31 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош Ноокат унаа жолунун жаңыланган бөлүгүнүн ачылышында билдирди. Бүгүнкү күндө мамлекетте 40 миңден ашык үй бүлөгө турак жайлар салынып жатат. Быйыл күздө Бишкектин тегерегинде 5 миңге жакын үй бүлөгө үй берилет. Кийинки жылы жазда Жалал-Абадта 5 миңге чукул адам, күздө Ошто берилет. Тапшырманын негизинде Жалал-Абадта 10 миң үй бүлөгө, Ошто 10 миң үй бүлө, Баткенде 5 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек деди УКМК башчысы. Ал ошондой эле Таласта, Нарында, Ысык көлдө, Чүйдө жана Бишкекте дагы турак жайлар курулушу керектигин белгилеп өттү. Мындан тышкары УКМК башчысы турак жайларды мамлекеттик ипотекалык компаниялар кура турганын кошумчалады.